Саламатсыңарбы? Кой десе болбой, оюнга тойбой ойноп жүргөн биздин кичинекей 3-классынын окуучулары. Бүгүн силер менен кыргыз тили сабагын өтөбүз. Адегенде балдар, маанайыңарды сурасам, маанайыңар кандай? Заматсыңар. Эгер маанайыңар сонун болсо, бүгүнкү сабакты баштайбыз. Балдар, бүгүнкү өтүлө турган темабыз китебиңердин 28-бетиндеги жашылча жемиштер. Биздин организмибизди керектүү витаминдер менен камсыз кылып турган өтө пайдалуу, витаминдерге бай жашылча жемиштерди силер билесиңерби балдар? Ооба балдар, күнүмдүк тамак ашыңарга колдонгон, бакчаңарда өсүп турган мөмө жемиштерди баарыңар билесиңер. Эми балдар, көңүлүңөрдү китебиңердин 29-бетинде турган 4-көнүгүүдөгү табышмактарга бурам. Эгин орулат, жалбырак саргаят, токоч толот. Бул качан болот? Туура айтасыңар балдар. Балдар, бул көз мезгили, Экинчи табышмагыбыз балдар. Жабыс бойлуу, тогуз тондуу. Бул эмне? Ооба балдар, муну баардыгыбыз билебиз. Бул пияз. Балдар, эми 3-чү табышмакка кезек берели. Асты таш, үстү таш, ортосунда бышкан аш. Бул эмне балдар? Азаматсыңар, бул жаңгак. Дептериңерге жазуу үчүн бүгүнкү числону жазып, тема жашылча жемиштер 3-көнүгүүнү аткарып, орусча жазылган сүйлөмдөрдү кыргыз тилине которуп жазасыңар. Мен үлгүдө 1-чи сүйлөмдү жазып силерге көрсөттүм. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз аягына чыкты. Саламатта калгыла.